Салам алейкум, урматтуу достор. Бейпил түнүңүздөр менен. Бүгүн кече биз сиздер менен сөз кылгандай экинчи подкастыбызды биз деги эле жашоодогу көз караш тууралуу бир Жапон элинин атайын бир байгысы бар да, мындай көз караш философиясы бар. Ваби-саби деген. Ваби-саби деген бул концепция, түшүнүк зен философиясынан алган десек болот да. Мисалы, ваби-саби, ваби деген сөздөн кемчиликтүү деген, кемчиликтүү кандай болсо ошондой кабыл алуу, кемчиликти биз адам заты баягындай 3 факт, бул ваби-саби 3 нерсеге негизделди деп атат да. Факт: биз адам баласы жаралганда ал толук кандуу мындай толук кандуу бүтпөй калгандай инсан катары жаралыппыз да. Мындай ничто не закончено дейт да. Ничто не закончено, ничто не совершенно и ничто не вечно. Мына ушул 3 эч нерсе түбөлүк эмес, эч нерсе баягы толук кандуу идеалдуу эмес, эч нерсе мындай перфект деп коет да англисчечи, идеалдуу эмес. Анан бир нерсе, эч бир адам, эч бир киши, эч бир нерсе мындай 100% толук кандуу, идеалдуу деп айткандан алыспыз дейт. Демек, жашоо кандай болсо, кандай кемчиликтери менен болгон болсо, ошол нерсени кабыл алуу. Ваби-саби түшүнүгү. Эми мен бул жерде бул теманы алган себеби, балдар, чындыгында Жапонда жалпысынан 4 жыл жашасам, ошол күндө биз ушулар менен иштеп атабыз да. Мындай күндө мындай сүйлөшүүгө туура келет. Анан ошол ваби-сабинин колдонулгандыгы жөнүндө мен дагы кыскача айтайын дедим да. Китептен эле же болбосо теориялык эмес, практикалык жагынан айта турган болсом, бул чындыгында 80-90% адамдарында аткарып жүрүшөт да. Мисалы, салыштыра келе турган болсок, көбүнчө биз мындай өзүбүзгө ыраазы болбой, биз өзүбүзгө канааттанбайбыз да. Өзүбүздүн жетишкендиктерибизге биз канааттанбайбыз. Чындыгында идеалдуу эмеспиз, бирок баарыбыз эле мындай идеалдуу болгонго аракет кылабыз. Анан кандайдыр бир кемчиликтерибиз бар да, ошол кемчиликтерди биз кабыл алгыбыз келбейт. Анан баягы Инстаграмда көрүп атабыз да, баардыгы баары эле ийгиликтүү, баардыгы эле жакшы, баарынын жашоо жакшы, меники жаман. Меники артта калгандай да. Мен жашоом баягы эң жамандардын ичинде жүргөндөй. Эми көпчүлүгүбүз ошондой ойлонобуз, себеп дегенде мындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көп да. Биз билебиз, Кыргызстанда бир 100 миңдей адам, мен акыркы фактларды эми айта албайм, бирок көп 100 миңден ашык адам мындай мүмкүнчүлүгү чектелген да. Бирок биз аларды көчөдөн көрөбүзбү? Жок, көрбөйбүз. Эмне үчүн? Биз аларды жашырып үйдө алып отурат экенбиз. Жашырып, ошол биздин үй бүлөдөн чыккан баягы кемчиликтүү адамдарды эл көрүп, анан бизге баягындай күмөн көз карашта карабасын, биздин мындай жаман сүйлөп койбосун, же болбосо бир жаман карап койбосун деп туруп биз аларды коомдон бөлүп алганбыз. Үйдө сактайбыз аларды. Аларга бир өтө мындай орусча сөз айтылган, бул англисче сөзүнөн инвалид дегенчи. Инвалид бул жараксыз деген сөз да. Бул нерсени мисалы башка эле өлкөлөрдө ошол эле ваби-саби көз карашында карай турган болсок,
ошол кемчилиги менен биз аны жакшы көрүшүбүз керек экен да. Кемчилиги менен, адамдын кемчилиги менен биз аны принять, мындай кабыл алып, ошол нерсени сүйүү менен ошол кемчиликтерин дагы кошо сүйүшүбүз керек дейт да. Себеп дегенде ваби саби Жапон көчөлөрүндө иштейт. Ошондуктан мен өтө көп көрөм. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көчөдө эле жүрүшөт да. Ал менталдык жактан болобу, физикалык мүмкүнчүлүктөр чектелген баардыгы көчөдө жүрө берет. Өзү менен өзү жүрө берет. Аны мындай байкашымча эч ким аны мындай карап, же болбосо таң калып, могул адам эмне үчүн мындай көрүнөт, эмне үчүн мындай менталдык жактан жабыркайбы, ооруйбу, эч кимдин иши жок. Билет, мындай бир карап туруп эле билип коет да. Анан ваби саби катары ошону кабыл алат. Биздин коомдо ушундай адамдар бар, кемчиликтер. Кала берсе ар бир адам өзүнүн кемчилигин эсептеп жүрөт. Эсептеп ошол нерсени кабыл алат. Ооба. Мен идеалдуу эмесмин, бирок эртең мен идеалдуу болгонго бир кадам таштайм. Идеалдуу болгону аракет кылбайт, ошол болгону кемчилигин азайтуу, же болбосо бир өзүнүн менталдык, же болбосо физикалык жактан дагы күчтүүрөөк болоюн, акылдуураак болоюн, мен өсөйүн деген кайзен деген система бар, билесиздер. Кадам майдалап отуруп өнүктүрүүчү система деп коебуз. Аны биз азыр дүйнө жүзүндө менеджмент бизнестерде колдонулат. Кайзен. Көзгө көрүнбөгөн майда кадамдар менен алар алдыга жылуучу принцип. Биз бир күндө мисалы 2 метрге секире албайбыз да. Ошондуктан биз 5 сантиметрге секиришибиз мүмкүн. Күн сайын 2 сантиметрден чоң мындай кошо отурушубуз мүмкүн. Же бир айда бир жолу 2 сантиметрге алыс секиришибиз мүмкүн. Мындай машык отуруп. Мына ушул кайзен бул этап менен кете берет, кадам-кадам. А ошол нерсени бүгүнкү күндө кемчиликти кабыл алуу бул ваби саби. Мен өзүм адаммын, инсанмын, унутчакмын. Мен кемчилик күчүм чектелүү. Мен мисалы 24 саат уктай албай, жебестен, иштеп, энергичный болуп, күч кубаттуу болуп жүрө албайм. Баардык эле адамдар ошондой. Биз ошол кемчиликти кабыл алуу, сүйүү, өзүбүздү сүйүү, ошол мындай ушу кандай болсок ошондой сүйүү, кабыл алуу, өзүбүздү кабыл алуу бул ваби саби философиясы. Себеп биз аны кабыл албасак, биз аны билбесек, кемчиликтүү биз толук кандуу идеалдуу эмеспиз, биз толук кандуу жетилген эмеспиз. Ошондуктан биз ошону кабыл алгандан кийин биз эртеңки планды анан ойлонуштурабыз да, так. Менин бул жерим кемчилиги бар. Мен бул жак мындай күчүм чектелүү, ошол күчүмдү көбөйтүшүм керек. Мен акылым ушул тарапта чектелүү, ошол багытта өнүктүрүшүм керек. Ушул спортто бир жыйынтык чыгарышым керек. Ушул багытта бир кесипти алышым керек деп өзүбүздү эмне кылабыз? Кийинки пландарыбызга даярдайбыз. Өзүбүздү кабыл алабыз, кемчиликтери менен жакшы көрөбүз. Үй бүлө мүчөлөрүн, башкаларды, адамдарды, баардыгын, жаныбарларды, бул дүйнөнү, планетаны ушул кемчилиги менен кабыл алуу. Бирок ошол эле мезгилде ошол нерсеге сүйүнүү, шүгүр кылып сүйүү. Ал кандай болсо ошондой кабыл алып, ошону оңдогонго биз кандай кылабыз? Кадам таштайбыз. Ансыз биз эмне кылышыбыз мүмкүн? Мындай өзүбүз кемчилигибизди айта берип, өзүбүздү ошол нерсени жемелей бере турган болсо, анда туңгуюк, жол жок. Анда депрессия, башка вариант жок. Себеп дегенде баарыбыз эле ушул кемчилигим бар, анан каражатым жок, карыздарым көп, башкалар сулуу, мен эмнеге андай сулуу эмесмин, ал башкалардын мындай күчү көп, качок, мен эмнеге мындай, мен өспөй атам да. Анда ошол депрессиянын состоянияга, ошол акыбалга келип калабыз.
ошол уланып кете берет. Кабыл алган күндөн баштап биз аны токтотобуз. Ваби саби бул философия бир гана жашоодо эмес, баардык жерде колдонулат. Мисалы, кинсуги деген сөз бар да, бул кинсуги жапондордун бир идиши сынып калса, ошол идиштин баягы сынган жерине алтындан куюп, ошол идишти жамап коет да. Ошол идиш андан дагы баалуу болуп, андан дагы кымбат баалуу болуп калат. Эмнеге? Себеп дегенде алтын куюлду ага. Ал сынды, бирок алтын куюлуп, алтын менен анын баасы жүздөгөн эсе өстү. Экинчиси, икебананы билесиздер. Баягы икебана гүлдөрдү, өсүмдүктөрдү мындай комбинациясы менен бир кандайдыр бир чыгармачылык жаратуу, искусство жаратуу. Бул дагы ар кандай. Кээ бир учурларда мындай икебананы көрүп туруп сен ойлойсуң да, бул нерсени мен бул нерсени мындан да жакшы кылса болот депчи. Мындан дагы сонун кооз кылсак болот. Ооба, мына ушул жерде ваби-саби башталат. Эмнеге? Биз эч качан идеалдуу болуп 100% канааттанбайбыз. Күн сайын биз ошол баягы чексиздикке умтулабыз. Бирок чексиз эмеспиз. Бирок чексиздикке умтулабыз да. Мында маанисин өтө терең болуп атат. Бул жерде кыйын. Ошол кемчиликте мыкты болуу. Биз кемчиликте мыкты болобуз деген максат коюлат да. Эмне деген бул? Кемчиликти кабыл алууда мыкты болуу. Өтө терең ойлонуп көрөлү. Кемчиликти кабыл алууда мыкты болуу. Мындай дагы бир өзгөчө байкаганым, мына жапондордо жакшы ойду бөлүшүп атам да. 1 айга, 2 айга, 3 айга, 4 ай мурун жолугушууну белгилейт да. Жолугушууну белгилейт, өзүнүн баягы курстарын же болбосо спорт оюндарын, ар биринин пенсионер болобу, жөнөкөй адам болобу, ар биринин баягысы бар, күндөлүгү бар да. Ошол күндөлүгүндө мынчанчы күнү мынча саатта мен тиги доска барам, мынчанчы күнү мынча саатта мен бассейнге барам, ушинтип жазып койгон да. Анан мен ушул сабакты кылам, же болбосо ушул тил үйрөнөм, же бир канжи жазамын да, мындай искусство икебана кылам. Ошол нерсени кылат дагы болду. Ошол 1 саат жасайт, ошону менен кете берет. Ал бүтпөй калышы деле мүмкүн да. Бүтпөйт, чындыгында бүтпөйт. Тил үйрөнгөнүңдө сен 2 саат дагы жетпейт да. Мына ошол 2 саат бүттү, болду, кеттик. 2 саат бүттү, жыйынтыктайбыз. Ойнодукпу, болду, кеттик. Ал жерде мындай учурлар болот да, мен өзүм байкайм, мында окууда, бир жазууда, иштөөдө мен ушул 2 саат эмес, бир 3-4 саат уланып кетет да, чарчайсың. Бирок ошол жерде туруп кете албайм да. Эмнегедир ошол ишти аягына чыгарышым керек, бүтүрүшүм керек деп отура беребиз да. Ошондо бизде баягы чарчап калабыз да, кийин кылгыбыз келбей калат, ошол ишти таштап коебуз. А бул жерде ваби-сабиде ооба 2 саат иштедиң, бирок ал аягына чыккан жок. Аягына чыкпайт. Мен могу парламентте бир эстелик коюлган жерди көрдүм да. 4 бурчта, үчөөндө статуя турат, 4-үнчүнүн орду бош. Эмнеге деп сурасам, бизде ошол жерде деле парламенттин ичинде мындай символ катары бул бүткөн эмес. Бул боштук келечектеги өнүгүү үчүн, келечектеги кадам үчүн. Келечекте биз ар дайым боштук болуш керек, өсүүгө боштук болуш керек ар дайым дейт. Анан кээ бир учурларда көчөдө көп көрөм, баягы бут кийими өзүнүн размеринен 1 сантиметр чоң кийишет да. Мындай кыздар деле, балдар деле, окуучулар, студенттер көпчүлүгү ушундай размери чоң бут кийим кийишет. Мен таң калдым, эмне үчүн бут кийимди өзүнө чак кийбейт? Себеп дегенде сурадым да, сурасам айтып атат да, бул боштук биздин өсүү үчүн, бутум өсөт дейт да. Кала берсе ал уже 40-ка, 30-ка, 40-ка чыкты, 50-ге чыгып калды, бирок бут кийими 1 сантиметр чоң. Эмнеге? Мен өсүшүм керек, менин бутум өсөт.
мындай келечекке оптимисттик көз карашта карап атат. Көрдүңүздөрбү? Ваби-саби биз кемчиликти кабыл алуу менен келечекке дагы үмүттүү, эмне? Оптимисттик көз карашты карайбыз. Үмүт үзбөйбүз. Баягы шайтан гана үмүтсүз деп коет да мындай. Шайтандар үмүтсүз экен да, мында болду, уже болду, мен баягы аныкталды. Ал эми адам үмүт менен жашайбыз. Үмүт менен. Эртеңки келечекке үмүт менен карайбыз. Канчалык жаман болуп атса дагы сабыр кылып үмүт менен карайбыз. Жана ошол нерсеге биз күрөшөбүз күн сайын. Ооба, кичине иштеп коебуз, ар бир иштин өзүнүн убактысы бар. Жасап коелу, эртеңки күндү дагы улантабыз. Эртеңки күн сиздерге дагы ийгилик каалайм. Биздин 16 мүнөттүк кечки монолог 16 мүнөттүн тегерегинде деп ойлоп атам. Эртеңки темабызды мүмкүн ушул комментарийде калтырыңыз, кандай темаларда сүйлөшсөк болот. Укуңуздар келет. Мен ушул кийинки тема кайзен жана just in time деген бизнес элементтер, бизнестин жакшы инструменттерин жашоодо колдонуу боюнча дагы монолог кылабыз. Көрүшкөнчө жакшы калыңыздар, бейпил түн болсун сиздерде.